Партиялар жарышка аттанды. Таразада кимдир? Ошентип жаңы жылдык эс алуу жымжырттык бүттү. Саясий процесстер тездеп, саясатчылар, саясий топтор жанданып 2020 жылкы парламенттик шайлоого кызуу даярдык көрүп башташты. Кыргызстан стартта. Шайлоого старт 2019 жылы эле берилди. Сентябрда Кыргызстан партиясы съезд өткөрүп, анда Канатбек Исаев төрага болуп кайра шайланды. Съезддин максаты жаңыдан төрага шайлоо, партиянын отчетун угуу деп айтылганы менен көпчүлүк Кыргызстан бийликтин батасын алып шайлоого жөнөдү деп кабыл алды. Канатбек Исаев Атамбаевдин тушунда бийликке каршы чыкканы үчүн кылмыш иши козголуп, камакка алынып, бийликке Сооронбай Жээнбеков келгенден кийин эркиндикке чыкты. Учурда парламенттин спикери Дастан Жумабеков да ушул партиянын өкүлү. Эксперттердин баамында азыркы бийликте Кыргызстанды парламентке алып өтүүгө кызыктар. Кыргызстан партиясы 2010-жылы негизделген. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо 3-орунду ээлеп, учурда жогорку кеңеште 18 мандаты бар. Бул партияга карата КСДПнын клону парламентке Алмазбек Атамбаевдин бийлиги алып өткөн деген сөздөр айтылып жүрөт. Деген менен дал ушул фракция Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууга, Ак үйгө жакшы жардам берди. Депутат болом дегендер шансы көп партияларга ыктай баштаган маалда кыргызстандыкчылардын тигил же бул партияга өтө качпай кармалып турганы да бул партия бийликтин батасын алганын далилдеп тургандай. Бийлик биримдикти сүрөйбү? Акыркы күндөрү биримдик аттуу партия тууралуу кеп сөз көп айтылып баштады. Бул партия бийликтин партиясы деп кызуу талкууланып жатат. Биримдикти шайлоого Марат Аманкулов, Айнуру Алтынбаева өңдүү Жээнбековчу депутаттар баштап баратат. Алдыңкы ондук деп интернет желесинде тараган тизмеде Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Улан Примов, Азамат Арапбаев өңдүү бийликчил депутаттардын ал эле эмес Сексалуу деген сөзү менен элге таанылган депутаттын да аты жөнү жүрөт. 2015-жылы өз командасы менен жогорку кеңешке өткөн Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев аталган партиядан депутат, учурда вице-спикер Мирлан Бакиров да тизмеде жүрөт. Ошондой эле бир болдон депутат Исхак Пирматов, Республика Ата журттан Курманкул Зулушев, Замандаш партиясынын төрагасы Жеңеш Молдокматов алдыңкы сапта экени, катарда Аскар Салымбековдун, Кырганбек Самаковдун, Калыкбек Султановдун жакындары да бар экени айтылып жазылууда. Депутат Айнуру Алтынбаева биримдик шайлоого аттанганын ырастап, бирок тизме түзүлө элек деп билдирди. Тагыраагы аталган адамдардын тизмеде экенин ырастаганда четке каккан да жок. Өзүн КСДПнын жаңы төрагасы деп жарыялап, партиянын юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөргөн Сагынбек Абдрахманов КСДПдан парламентке депутат болгондор партиядан чыга башташты деп нааразы. Ал депутат Айда Касымалиева биримдик партиясына кирди. Муну Касымалиева ырастады деп айтып чыкты. КСДПнын дагы бир депутаты Искендер Матраимов мекеним Кыргызстан же биримдик партиясы менен шайлоого аттанат деген сөздөр айтылууда. Коомчулуктагы бийликке нааразы катмар биримдикти эски жүздөр деп сындап жатат. Бул партия 2005-жылы түптөлүп, 2010-жылы Ар намыс партиясы менен чогуу парламенттик шайлоого катышкан. Бул арада уюмду мурдагы атамекенчи Карганбек Самаков да жетектөөгө жетишкен. Партия 2019-жылы кайра каттоодон өтүп, ага Марат Аманкулов башчы болду. Жыйынтык көрсөткөн мекеним Кыргызстан. Коомчулук мекеним Кыргызстан партиясын жергиликтүү кеңештерге шайлоолордон улам жакшы билет. Партия 2015-жылы түзүлүп, 2016-жылы Ош шаардык кеңешине шайлоодо жеңип 6 мандат алган. Ошол эле жылы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо мекеним Кыргызстан 7 мандатка ээ болгон. Өлкөнүн негизги 2 шаарынан жыйынтык көрсөткөн партия эми жогорку кеңешке ат салышууга камынып жатканы айтылууда. Шайлоонун фавориттери деп эмитен Кыргызстан, биримдик жана мекеним Кыргызстан партияларынын аттары атала баштады. Серепчилер мекеним Кыргызстанда бийликтин шайлоо жарышына таптап чыга турган бир партиясы болуп мамлекетке келет деген жоромолдорду айтышууда. Атамекенди 9% чек чочулатууда. Өмүрбек Текебаевдин Атамекен партиясы да шайлоого даярдыгын баштады. Партия кезектеги съездин март айына белгиледи. Жакында уюмдун Бишкек шаары, Ысык көл жана Нарын облустук координаторлору алмашты. Муну Атамекен шайлоого карата жаңылануу, жаштарга орун берүү деп түшүндүрдү. 2019-жылдын соңунда партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Атамекенден кеткенин жарыялап, депутаттык мандатын тапшырган. Партия оппозициячыл маанайда жарышка түшөрү лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүнөн байкалат.
Текебаев бийликти шайлоо босогосун 9%дан 3%га түшүрүүгө чакырып, болбосо шайлоонун таза өтүшүнө ишеним болбой турганын эскертип жатат. 2010-2015 жылкы шайлоолордо 7%дык чекти Атамекен эң арткы болуп ашып өткөн. 9%дык чек партия үчүн оор сыноо болоору талашсыз. Андыктан Атамекен башка бир саясий күч менен биригип шайлоого барышы мүмкүн деген журмолдор айтылып жатат. Бүтүн Кыргызстан ар бир добуш маанилүү. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоого катышаарын ачыктады. Ал бийликтен ар бир кыргыз жаранынын, айрыкча чет өлкөдөгү жарандардын шайлоого болгон конституциялык укугун камсыздап берүүнү талап кылууда. Мадумаров: миңдеген мигранттар шайлоодо добуш бере албай жатабыз деп кайрылып жатышат. Буга унчукпай кое албайбыз. Бул боюнча БШКга кайрылып жооп ала алган жокпуз. Эми Орусия өкмөтүнө кайрылабыз, деди жакында. Аталган саясатчынын мигранттардын шайлоого укуктарына күйүп жатканынын дагы бир жагы бар. Адахан Мадумаровдун колдоочуларынын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан жеңишке бир кадам жетпей калса, 2017 жылкы президенттик шайлоодо талапкер Адахан Мадумаров 3-чү орунду ээлеген. Саясатчы азыркы бийликти ачык сындаган оппозиционерлерден бири. Эгер бийлик шайлоону таза өткөрбөсө, анда шайлоодон кийин абал кескин курчуп кетиши мүмкүн деп эскертип жатат ал. Бабановсыз республика сыноо алдында. 2019 жылдын соңунда Өмүрбек Бабанов республика партиясынын төрагалыгынан кетип, ордуна депутат Мирлан Жээнчуров шайланган. Азырынча республика планын ачыктай элек. Тар чөйрөдө ата журт менен кайра биригет деген сөздөр айтылат. Бирок бул маалымат расмий тактала элек. Акыл күчкө толуп турган, артында 100 миңдеген колдоочусу бар лидерин алмаштырган партия бул шайлоодо ийгилик жарата алабы? Тагдыры арсар КСДП үнсөз. 2010 жылдан бери бийликчил партия болуп, шайлоолордо алдыңкы орунду камсыздап жүргөн КСДП азырынча жымжырт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбековдун тиреши КСДПны анын парламенттеги фракциясын 2-2 бөлдү. Партия төрагасы Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Фарид Ниязов өңдүү КСДПнын көрүнүктүү мүчөлөрү оор кылмыштарга шектелип камакта отурушат. Жеңиштин атасы көп, жеңилген дайым жетим дегендей, эл отчетту 2011 жылдан 2018 жылга чейин бийликте турган КСДПдан сурашы керек эле. Бирок туш тарапка чачыраган КСДПда азыр жооп берип, отчет бере турган чама жок. Парламенттик шайлоого 8 ай калды. Алдыда күтүүсүз тандемдер, жаңы саясий топтордун пайда болушу күтүлөт. Көп саясатчылар партиядан партияга секирүүгө даярданып, соодалашуу процесси кызуу жүрүп жаткан учуру. Маалымат булагы Супер KG сайты. Üçün baylık üçün doğuşundu sakpa. Kura işte kalsı işte tınçtığın sakta. Canım üçün halkımın üçün yerinde kaçma. Hizmet kılıp kırgız elge çündelinde. Kılımlarga kırgız atın ranlargadan. Özelindi basın takım basma. Hürkmöktün arası böyle tamamından tatma. Çeksen çıkanlara moylu adamlar köptü. Çegaranın tolurundu garevinde sakta. Ülgü bolup jakşiş menen talanttарды tapta. Yüzürüngө sыйгайып болуп карып калган чакта. Үмүт менен ишиң менен өнүүгө башта. Үй бүлөңдү өзөкүңдү кыран кыргыз саатта. Ак калпагың чечилбесин дайым болсун башта. Ала тодой бийик болуң эл жериңди сакта. Адилеттүү акылдуу бол кыргыздын жаштары. Арнамысың абириңди акча үчүн сатпа. Элиң үчүн жериң үчүн ак эмгегиң сатта. Намыс үчүн чындык үчүн өлүмдү качпа. Адашпагың акылыңды акча үчүн сатпа. Халкыңды тыйгындагы абириңди сатпа. Акча үчүн байлык үчүн добушунду сатпа. Тура иште калыс иште тынчтыгын сакта. Жаның үчүн халкың үчүн жериңде качпа. Хизмат кылып кыргыз элге чындылыңды. Кылымдарга кыргыз атың рандаргадан. Özelindi basın takım basma. Hürkmöktün arası böyle tamamından tatma.
Teksen çıkanlar ammoylu adamlar köptü. Çegaranın tolorundu garengde sakta. Gülgü bolup jakşişmenen talantlardı tapta. Yüzürün görsi gayı bol karıp kalgan çapta. Ümitmeden işin menen önüge başta. Ügülündü özürpündü kıran kırdı.